Assalamu алейкум жалпыңыздарга баш ооруу тууралуу бир аз сүйлөшөлү. Анткени эң көп таркаган жана эң аз көңүл бурулган ооруу ушул дарт. Эки түрдүү көп кезиккен баш ооруу бар. Биринчиси мигрен, экинчиси головной боль напряжение. Алардын ичинен дагы головной боль напряжение көбүрөөк кезигет. Дээрлик чоң адамдардын 40%-на жакыны ушундан жабыркайт деген статистика дагы бар. Анан мигрен тууралуу айта турган болсом, ал көп деле кезиге бербейт. Көбүнесе бул баягы тукум куучу ооруу катары белгилүү. Эми негизинен ушул напряжение тууралуу сүйлөшөлү. Бул оорунун келип чыгышына себепчи болуучу негизги фактору бул стресс. Бизде канчалык кыжалатчылык көп болсо, ошончолук көп бул дарттан жабыркап кала беребиз. Негизи дароо эле башталып кетпесе дагы жылдар бою, балким 4 жыл, балким 5 жыл ушундай аралыкта үзгүлтүксүз стресстен улам, кыжалатчылыктардан улам бул оору бизде калыптанат. Өмүрүбүзгө коркунуч туудурбаганы менен бизди өтө кыйнайт. Себеби ишке болгон жөндөмүбүз, каалообуз дагы кетет. Баш ооруп турса ким иштегиси келсин. Эми кантип жардам көрсөтөбүз, ошого токтоло кетейин. Негизи бул диагнозду невропатолог врач коюш керек. Өз алдыңызча дарылануу жакшы эмес. Же болбосо көңүлдү тынч кылып коюш үчүн барып койгонуңуз жакшы. Өз алдыңызча ар кандай дары дармекти колдонуу бул жакшы жыйынтыкка алып келбейт. Мен билген ушул мен көргөн пациенттердин көпчүлүгү ситрамон ичет. Чындыгында бул деле ооруга алып турчу касиетке ээ, бирок бир эмес бир канча касиеттер болгондуктан улам зыяндуулугу ашыкчараак. Ошондуктан жөнөкөйдөн баштай берген жакшы. Мисалы, биринчи баш ооруганда дароо эле дары ичүүгө шашылыштын кереги жок. Шире чай ичип коюшуңуз керек. Эгерде ушуга дагы калбаса, массаж кылсаңыз болот. Өз алдыңызча массаж кылуу аркылуу өзүңүзгө жардам көрсөтө аласыз. Ошого дагы жардам жок болсо, ошондо гана дарыга өтүүгө болот. Парацетамолдон баштай берсеңиз болот. Ооруга алдырчу касиети бар. Эгер буга жардам бере албаса, анда дарыгерге барып коюш керек. Себеби сизге ал гана сунуштаган дары ичүү ылайыктуу. Көпчүлүк учурда амитриптилин деген таблетка сунушталат. Бул дарынын максаты баш ооруну калтыруу эмес, бирок ушул напряженияларда дагы өзүнүн жакшы жардам бере аларын көп изилдөөлөрдү көрсөткөндөн улам невропатологдор амитриптилинди сунуштап келишет. Коопсуз дары. Анан дарыгердин сунушусуз ичпеңиз. Анткени бул бир аз мындайча айтканда серьезный таблетка деп айткым келет. Дарыгер сунуштагандан кийин кантип ичесиз, ошону да айтып коеюн. Жарым таблеткадан ичип баштай берүү керек. Көптөн ичүү, бүтүндөн ичүү бир аз ашыкчалык кылат. Анткени мунун башка эффектиси бар. Жарым таблеткадан кечкурун жатарда ичилет. Минималдуу 3 айга сунушталат. 3 айдан кийин дагы дароо токтотуп койгонго болбойт. Бир аздан күн аралык кылып атып, анан токтотуп коюуга болот. Бул ушул напряженияга жардам бере ала турган универсалдуу каражат десем болот. Эми андан башка дагы жаңы ыкмалардан ботулино терапия деген бар. Жана дагы башка жаңы чыккан ыкмалар бар. Алардын эффективдүүлүгү 100% тастала элек болсо дагы напряженияларда өзүнүн таасирдүүлүгүн көрсөтүп келүүдө. Айрым ошол текшерүүлөрдө. Эми мен сиздерге соңунда эмне дегим келет. Соңунда бул оорунун негизги түпкү тамыры стресстен экендигин билдиңиздер. Ошондуктан ооруп калууга жеткирбей коюу мүмкүнчүлүгү ар бирибизде бар. Эгерде сизде кандайдыр бир кыжалатчылык болсо, дароо жоготуш керек. Кандайдыр бир нерседен санаа тартып атасызбы, дароо жоготуш керек. Башка адамдардын сизге кылган терс мамилесинен дагы жооп кылбай коюш керек. Кыскасы, бардык сиздеги терс эмоцияларды убагында жок кылып коюу аркылуу баш ооруну токтотсоңуз болот. Андан сырткары бул аркылуу стрессти жоготуу аркылуу бир гана баш оору эмес, ден соолукту бүтүндөй калыбына келтирип, жакшы жакка жүргүзүүгө дагы сизде толук шарт бар. Ошол катары жүрөк оорусунун алдын алсак болот дейт. Кант диабет оорусунун дагы алдын алуу мүмкүнчүлүгүбүз бар. Анан дагы кыжалатчылыктар рак оорусуна дагы алып барышы мүмкүн. Ошого дагы жетпеш үчүн сөзсүз түрдө
мүмкүн болушунча кыжаатчылыктарды жок кылып туруш керек.